көп тасманы аябай кыйналып тарттым, анан көрүүчүгө көп жеткире алган жокмун деген мындай бир күнөө сезим бар болчу. Кинотеатрдан күтсөк болобу сиздин тасмаларды? Бул мындай да, аябай баягы тагдырдын мындай тамашасы дейбизби, мен башка тармакка канчалык кеткенге аракет кылсам деле, бирок менин тегерегимдеги адамдардын басымдуу бөлүгү 90%-нан жогорусу кино тармагынан экен. Кастинг жүрүп жатат. Жаштар сырынын Instagram баракчасына кирсеңиздер, алардын ошол профилинде там шилтеме турат. Ошол Азия боюнча мыкты деп тандалган 8 долбоордун бири болуп тандалды. Бул фестивалдар көбүнчөсү мындай сага бир нерсени үйрөтүш үчүн эмес, сен кимсиң, ошол сенин ким экениңди сага көрсөтүш үчүн көбүрөөк пайдалуу болот экен. Керек болсо сен кимсиң деп жазгандар болду. Аябай эле жеке каттарга кызыктуу каттар келет да. Саламатсыздарбы биздин YouTube көрүүчүлөр жана угармандар, бүгүн сиздер менен Жалын подкастты кайрадан учурдан пайдаланып эскерте кете турган болсок, Жалын подкасты өлкөбүздөгү жаш, жигердүү, сыймыктуу, эң негизгиси жалындуу жаштарды колдоо үчүн түзүлгөн долбоор болуп саналат. Дал ушул долбоордун алкагында мыкты чыгарылыштарды жаратып, ишеничиңиздерди актайбыз деген үмүттөбүз. Анда эмесе бүгүнкү биздин коногубуз мыкты жаш режиссер, эл аралык кино фестивалдардын катышуучусу, сценарист Тыныстан Темиржан. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле анда сөздү дегенде эле өзүңүздөн баштай берелик. Өзүңүздү кыскача тааныштыра кетсеңиз биздин көрөрмандарыбызга. Аты жөнүм Тыныстан Темиржан. Кыргыз-Түркмөн Ас университетинин бүтүрүүчүсүмүн, коммуникация факультети, радио, телевидение, кино бөлүгү. Даректүү, оюн, кыска метраждуу тасмаларында иштеп келем. Учурда өзүмдүн толук метраждуу дебютума даярданып жүрөм. Кыскача ушундай чыгармачылык менен кичинекейимден чоңойгом. Үй бүлөм да чыгармачыл үй бүлө. Атам театр режиссеру. Апам кесиби боюнча медайым, бирок болбой эле ал да театрда актриса болуп иштеп калды, акыркы пенсияга чыкканга чейин. Ошентип кичинекейимден чыгармачылыкка аралашып калгандыктан, ошентип кайсы бир себептерден улам мен дагы режиссер болуп калдым. Дипломдук киноңуз бар, Ромео деген аталышындагы. Анда ошол көптөгөн ийгиликтерди жараткан, мындайча айтканда, ийгиликтүү тасма болгон Ромео тасмасы тууралуу сүйлөшпөйлүкпү? Мейли, сүйлөшөлү. Ромео тасмасы бул менин дипломдук ишим. Муну 21-жылы тарткам. Манас университетин 20-жылы бүтүрдүм, 21-жылы диплом жактадым. Дипломдук иш катары ошо Ромеону тарткам. Бул кичинекей жаш балдардын, мектеп окуучуларынын ортосундагы сүйүү окуясы. Баш каарман бала өзүнүн классташ кызын жакшы көрөт, анан ага сүйүүсүн билдире албай жүрүп, анан ошол классташтары менен бир ташталган бир клубка келип, ошол жерди тазалап, иреттешип, ошол күнү Шекспирдин Ромео жана Джульетта деген спектаклин коюшат да, ошол клубтачы. Анан ошол күнү баш каарман бала ошол классташ кызына өзүнүн сүйүүсүн билдирейин деп чечет. Бул тасма кыскача ошол жөнүндө 15 мүнөттүк кыска метраждуу тасма. Анан кайсы бир деңгээлде өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты дүйнө жүзү боюнча. Кыргызстан ичинде бир нече фестивалдарга катышып, байгелүү орундарга ыя болгон. Лакарна фильм фестивалине дагы катышты, Былтыр мен Лакарна кинофестивале бар, эл аралык деңгээлде абройлуу фестиваль. Ошол жакка кинорежиссерлордун академиясы деген программасына өтүп калдым. Анан ал жакка ошо программаны өткөн катышуучу өзүнүн бир тасмасын сөз көрсөтүш керек экен. Анан алар өздөрү суранышып ошо Ромеону тандап алышты. Мен башка да тасмаларын көрсөткөм аларга. Анан башка кайсы тасмалар? Мен жаңы тасмаларымды айтам. Булак, бала жана аял деген тасмаларымды. Бирок алар ошол бир кандайдыр бир баyoолук, тазалык бар экен, ошол тасмаңды көрсөтөлүчү дегенден биз албетте биз сүйүнүү менен макул болдук. Анан тасмаларды көрсөттүк. Ал жакта аябай жылуу пикирлерге ээ болду. Мен дагы негизи эле Ромео тасмасы кыска метраж тасмалар, фестивалдар, кыска метраж тасмалардын негизги жашоосу бул фестивалдарда болот да. Бул кинотеатрларга прокатка чыкпайт, анан ашып барса интернетке чыгышы мүмкүн, анан көрүүчүлөр деле аз болот. Ошондуктан канчалык көп фестивалга катышса, ошончолук көбүрөөк көрүүчүгө жеткенге мүмкүнчүлүк болот. Негизи эле кинонун тартылуу максаты бул көбүрөөк көрүүчүгө таасир этүү, кайсы бир деңгээлде ошол тажрыйбаны бөлүшүү да. Анан мен Ромеону тартканда эч мындай кино тармагында тажрыйбам деле жок болчу. Анан эч жакка деле жибербеген жокпуз, эч кандай фестивалга деле катышкан жокпуз. Ошентип 23-жылга чейин бекер жатты.
жөн эле жатты. Анан 23-төн баштап гана биз акырын жүгүртүп баштадык да. Анан ошентип былтыр 25-жылы Лакарнага катышканда мага акыркы чекит катары мындай ага чейин тасманын алдында бир аз мындай өзүм күнөөлүү сезе берчүмүн. Анан эмне себептен? Сөө көп тасманы аябай кыйналып тарттым. Анан көрүшүүгө көп жеткире алган жокмун деген мындай бир күнөө сезим бар болчу. Анан бирок былтыр ошол Лакарнага катышкандан кийин анан то есть Ромеонун жашоосу бүттү, ушу менен мындай ыраазымын деп калдым. Сонун бирок ошого карабастан Үмүт эл аралык кино фестивалында дагы мыкты фильм деген аталышка ээ болуптур намга. Ооба. Анан премьерасы чет жактарда, Болгарияда, Лос-Анджелесте көрсөтүлүптүр. Бул 2023-жылы болот. 23 ооба, биз ошол пауза болуп калды 2 жыл. Анан биздин биринчи фестивалыбыз бул жакта Кыргызстан кыска метраж тасмалар өлкөсү деген фестивалга катышып, ал жактан мыкты режиссер номинациясын утуп алдык. Анан эле Лос-Анджелесте болду, Болгарияда болду премьерабыз. Анан Тайваньга катыштык. Анан Италиядагы бир фестивалда 2 сыйлык алдык. Анан айтор мындай кайсы бир деңгээлде регионалдык жана дүйнөлүк бир майда чүйдө бир фестивалдарга катышып, анан бир сыйлык алды негизи. Анан Кыргызстандын ичинде ошо 3 кинофестивалдан байгеге ээ болдук. Ошол Үмүт, Кыргызстан кыска метраж тасмалар өлкөсү, анан Нарында Номад деген кинофестиваль бар. Ал жактан да мыкты тасма номинациясы. Бул демек сиздин дипломдук ишиңиз болуп аткандан кийин ушул студент кезиңизде 4-үнчү курсуңузда тарткан тасмаңыз болуп саналып атат. Ооба. 20-жылы тартмакмын бул тасманы, бирок биз пандемиянын бүтүрүүчүлөрүбүз. Анан пандемия болуп калгандыгынан тасманы тартуу иштерин биз бир жылга жылдырып салганбыз. Ошентип 21-жылы тарттым. Бул менин студенттик жумушум. Жакшы, ал эми ошо Ромеону тартып бүткөндөн кийин экинчи жана үчүнчү фильмдериңиздер кайсы болду? Бул Тооши быры деп калдык элек, ушуларбы же андан башка дагы барбы? Ромеону тарткандан кийин кандай болду негизи? Менде Жашыл талаа деген бир тасма тарттым. Бизде экспедиция деген кыймыл түзүлгөн 2022-жылы. Ошол кыймыл бул кайсы бир деңгээлде кыргыз киносуна бир жаңы дем кошкон кыймыл болду. Ошол жылы көптөгөн жаштарды, мындай тилектештерди бириктирген бир иш аракеттер болуп атты ошол кезде. Анын бири биз май айында, 22-жылдын май айында Кочкор районуна барып, Ак Жар деген айылда экспедиция уюштурдук. 20 режиссер барганбыз. Анан ошол жака мен дагы барып калдым. Кайсы бир деңгээлде Кокустан же кайсы бир деңгээлде Кокустан эмес дегендей. Себеби мен ал кезде кинону таштайм, кинодон алыстайм. Мага кино кереги деле жок экен деп жүргөм. Себеби мындай бир аз түркчө хаял кырыклыгы деп коет го, ошондой бир абалда болчумун. Анан бирок экспедицияга барып көрөйүн дедим. Барып көрүп, ал жакта ошо Жашыл талаа деген тасма тарттым. Бир күндө эле. Анан аны монтаждап, андан бир кайсы бир деңгээлде бир тасма чыкты. Анан ал дагы өзүнүн көрүүчүлөрүн тапты. Анан ал менен Москвадагы эл аралык кинофестивалга барып келдим. Анан ошол тасма жаралгандан кийин анан атаң көрө. Мен кыла турган нерсе кино эле окшойт. Башка жака кетсем деле бир нерсе кыйратчу да эмесмин да, анан кинодо эле калгам. Себеби мындай эки жактан белгилер көп болгон да. Ал кандай белгилер болот экен? Дал ушул боюнча бир аз айта кетсеңиз, мисалы, ар бир адамдын кандайдыр бир карьерасында өзү мындай таштап салам деген учур болот дагы, анан ошону таштабай тескерисинче өркүндөп кетишине себеп болгон бир окуя же болбосо себептер болот да. Сиздики кандай болду? Эми бул мындай да, аяна баягы тагдырдын мындай тамашасы дейбизби? Мен башка тармакка канчалык кеткенге аракет кылсам деле, бирок менин тегерегимдеги адамдардын басымдуу бөлүгү 90%-нан жогорусу кино тармагынан экен. Анан кайсыл жерге, кайсыл жолугушууга барбайын, кайсыл жерде сүйлөшүүлөр болбосун, дайыма эле кино жөнүндө сөздөр көтөрүлүп калат. Анан белгилер ар кайсы жактан боло берет да. Мен аябай турмушта ар кайсы белгилерге мындай кунт коюп, маани берип жашайм. Анан мен эмнегедир кино кое бербегендей сезим болуп атты. Анан ошол экспедициянын аягында, экспедиция учурунда мен кайсы бир деңгээлде эркиндикти аябай сездим. Себеби ал кезде ал экспедициянын маңызы ушундай болчу: эч кандай каражаты жок, эч кандай даярдыгы жок, жөн эле импровизация түрү менен тасма тартыш керек болчу кыска убакытта.
Анан мен өзүм камераны кармап, үстүмдө толтура баштык сумкалар, анан рюкзактар, жүк ошонун баарын көтөрүп чуркап жүрүп, мен тасмам футболисттер жөнүндө. Ошолор футбол ойногон чогуу чуркап, ошончо жүк менен тартып жүрүп, анан бирок ошого карабай аябай бир энергиянын, бир толкунун күч кубат сездим да. Чарчоонун ордуна мындай рахаттуу бир Ооба, нерсе ооба, болду. Анан ошондо гана түшүндүм мен мындай кинонун ичинде бир балыктагы, суудагы бир балыктай өзүмдү эркин сезеримди. Анан демек мен кыйналсам дагы, мен кандай, ийгиликке көп жетпесем деле мен ушул тармакта калышым керек турбайбы? Себеби мен бул жерде өзүмдү эркин сезет экенмин деп. Ошол жашыл тала тасмасы, мен көп айта бербейм бул нерсени, бирок ошол мен кинодогу кыска карьерамдын ичиндеги эң мындай маанилүү бурулуштардын бири да. Анан 23-жылы ошол бурулуштан кийин кинодо калып, аракет кылып жүрүп бир сценарий жазгам. Анан аны негизи ал сценарийди 21-жылы эле Ромео тасмасынан кийин жазып таштап койгом. Анан 22-жылы Кыргыз фильмдин конкурсуна жиберип койдум. Булак деген тасмамды алар кабыл алышып, анан 23-жылы тартып калдым. Анан кийин департамент, кинематография департаменти тасмаларга питчинг жарыялады. Ал жакка Балажан аял деген тасмам менен питчингине катышып, ал жактан да утуп алдык. Анан 24-жылы аны Балажан аялды тарттым. Анан былтыр Макаодогу эл аралык кинолагерь бар экен. Asian Film Awards Academy деген организация тарабынан уюштурулган. Ошолордун ошол лагерине барып катышып, өзүмдүн Кечир досум деген кыска метраждуу долбоорум менен ошол жактан колдоо утуп алдым, каржылык колдоо. И ошону былтыркы жылдын ноябрына тартып, азыр учурда мен 3 тасмам чогулуп келип, азыр 3 тасмам тең чогуу бүтүп калды. Анан чөнтөгүмө үчөөнү тең салып алып, мындай кайда барам, эмне кылам деп жүргөм келбесин. Дал ошо азыр аягында айтып калбадыңызбы, Кечир мени досум тасмасы депчи? Ошол Азия боюнча мыкты деп тандалып алган 8 долбоордун бири болуп тандалды. Ооба. 14 өлкөдөн жалпы жолуна 20 катышуучу барды ошол кинолагерге. Анан ар бири өзүнүн долбоорлору менен барган. Ал 20 катышуучуну да булар аябай чоң, көп сандагы катышуучулардын арасынан тандап алган. Себеби бул жерде каржылык колдоого багытталган программа болгондуктан каалоочулардын саны аябай эле көп болгон. Анан биз ошол 20 киши 7 күн бою ошол лагердин алкагында өзүбүздүн менторлорубуз жана ошол жерде коноктор менен тынбай кеңешип, өзүбүздүн долбоорлорду дагы илгерилеттик. Анан программанын, лагердин жыйынтыгы менен биз питчинг кылдык ал жакта өзүбүздүн долбоорлорубузду. Анан ошол жакта комиссиянын чечими менен 8 долбоорду булар тандап алышты. 8 долбоордун ичинде 5 долбоор бул Кытай элинен келген долбоорлор. Ал эми 3 долбоор гана бул чет элдиктер үчүн долбоор квота болчу. Ошол 3 квотанын бирөөсүнө биз илешип калдык. Андан соң ал эми дал ушул тасма мисалы чоңоюудагы болуп жаткан ички конфликт, ар кандай бир сезимдерди чагылдырат да. Анан эмне үчүн ушу чоңоюуну дал достук аркылуу ачып берүүнү тандадыңыз? Кандай Оор суроо. оор суроо. Негизи бул тасманы мындай ачыкка кандай десем, бул тасма чыга электигине байланыштуу эмне деп айтышымды да билбей атам. Негизи эле достук темасын Ромеодо деле козгогонмун. Достук, адамдардын ортосунда мамилени изилдегенди жакшы көрөм. Бул тасмада эки достун ортосундагы, айрыкча эркек балдардын кайсы бир деңгээлде ичиндеги назиктикти, ичиндеги орусча хрупкость деген сөз бар го, кыргызча кандай болуп калат мындай. Назиктик. Ошондой ошол хрупкостьти көрсөткөнгө аракет кылдым да, айрыкча башкарманын ичиндеги. Биз себеби көп учурда айрыкча өспүрүм кезинде биз өспүрүмдөр өздөрүн жалгыз сезишет, көп нерсе тууралуу сүйлөшө алышпайт башкалар менен, көп нерсе тууралуу бөлүшө алышпайт, анан көп сезимдерин, көп кыжаалатчылык ойлорун ичинде жашаганга туура келет. Анан бул тасмада ошол башкармандын өзүнүн күнөөлөгөнүн, ичиндеги басылган сезимдери, кыжаалатчылык ойлорун кайсы бир деңгээлде изилдеп көрсөткөнгө аракет кылдым. Ал менин колумдан келдиби, келбедиби,
аны көрүп чечет. Негизи айтып калышып аткан мисалы көбүнчө сценарий жазганда деле адам өзүнүн жашоосунан алат же болбосо ошол нерсени башынан өтмөйүн ал нерсени жазуу дагы да мындай супсаак анан кыйын болуп калат депчи. Анан сиздин дагы тасмаларыңызда тартып жаткан азыркы учурдагы өзүңүздүн жашооңуздан алынган окуялар барбы? Ооба, адам космос жөнүндө тартса дагы баары бир сезимдерди өзүнүн ичинен алат. Себеби адам өзүнүн жеке тажрыйбасынан тышкары нерселерди жарата албайт. Адам уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың дейт. Биз эмне тасма тартпайлы, эмне окуя жасабайлы, эгер өзүбүздүн ички сезимдерди, өзүбүздүн тажрыйбабызга тиешелүү нерселерди ага сала албасак, ал нерсе жасалма сыяктуу болуп калат же ишенимсиз болуп калат. Менин тасмаларымда албетте бул Ромео тасмасында дагы булак, бала жана аял, мисалы Ромео тасмасы бул менин жеке эле өзүмдүн балалык сүйүүм тууралуу. Ал жакта сезимдердин баардыгы мен жашап өткөн нерселер. Албетте сюжет ойдон чыгарылышы мүмкүн, бирок сезимдер ошол да. Булак тасмасы дагы бул мен албетте ал жакта башкарман кыз, бирок мен өзүмдү Ички дүйнөсү. өзүмдүн бир окуямды кыз башкарманга мындайдын окуясы кылып жазып койдум да ал жерденчи. Бала жана аял деген тасмасы бул менин жээним тууралуу тасма. Эми ал жерде дагы кичине мындай ойдон чыгарылып, кичине драматургия үчүн кичине туздалып кеткен жерлер бар. Бирок ошо ички түбүндө жаткан сезимдер менин жээниме болгон сагынычым, жээниме болгон мындай аяныч, ошондой бир сезимдер катылган да. Кечирмен досум бул дагы менин өспүрүм кезиндеги кандайдыр бир ички карама каршылыктар, кандай десем, ички сезимдер деп койсом болот ошол. Чоң оюу сезимдери тууралуу. Жеке менин оюм дагы жаралды бул жактанчы. Мен сизге чакыргандан мурун ошо кинолоруңузду көргүм келди, бир сире изилдеп карап отуруп, анан бир-эки тасмаңызды ютубтан таап калдым деп жана эфир сыртында да жогоруда айтып калган болчумун. Анан ал жакта мисалы менин оюм боюнча көбүнчө сиздин тасмаларыңыз кандайдыр бир деңгээлде өтө эстетикалуу жана ошондой эле бир жөнөкөй эле картина менен мындай терең мазмундуу нерсени чагылдырып тургандай туюлат. Анан сиз өзүңүз кандай ойлойсуз, кайсы жанрга дагы да көбүрөөк жакынмын деп эсептейсиз? Мен эми мындай суроого жооп бериш үчүн укмуш бир тажрыйбалуу деле режиссер эмесмин негизи. Жолумду жаңы баштап келатам. Баштап кетабыз да. Мен өзүмдү ар кайсы жактан издеп атам. Бул жак мага кандай жагат, бул жак мага кандай жагат депчи. Анан балким бир артымдан бир 5-6-10 чакты тасманы калтырып коюп анан сүйлөсөм балким туура болмок. Мен азыр өзүмдү изденип аткан режиссер катары билем. Мен өзүмдү чектей албайм. Буга чейин тарткан ар бир тасмаларым менин оюмча кайсы бир деңгээлде да балким ичинде кандайдыр бир окшоштуктар бардыр, бирок ошол эле учурда айырмаланышат бири-биринен. Себеби мен ар бир тасмам аркылуу өзүмө кандайдыр бир ачылбаган жаңы жактарды ачканга аракет кылам. Бирок ушундай кыскача. Сонун ал эми ушул дүйнөлүк же болбосо эл аралык деп дагы айтып коелук, фестивалдарга катышуу кандай таасирин тийгизди, адамдык сапаттарды дагы өзгөртүүгө мындай жардамын бердиби? Адамдык сапаттарды Же кандай болбосо балким өзгөртүп? мындай дүйнөгө болгон көз караш деп дагы айтып коелук, жалпы жөнүнөн алганда. Негизи фестивалдардын аябай жакшы жери башка өлкөлөрдө, дүйнөнүн башка бурчтарында сага окшогон адамдар менен жолугууга, алар менен сүйлөшүүгө, пикир алышууга жакшы шарт түзөт. Албетте анан алардын тасмаларын көрөсүң, алар эмне жөнүндө ойлонушат, эмне аларды кыжаат кылат, эмне алар үчүн маанилүү, же эмнеге алар мынчалык басым жасашат, ошол нерселерди көрүп, анан алар менен жеке сүйлөшүп, кызыктырган суроолорго жооп берип, анан ошол эле учурда алардын контекстинде өзүңдү көргөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Мен баягыда бул жакта досторума да айтып аткам. Кыргызстандын ичинде бизде эми контекст жалпы да кыргыз коомчулугу, биздин тарбиябыз бирдей, биздин менталитет бирдей. Анан мунун ичинде жүрүп өзүңдү ким экениңди айырмалаш оорураак болот экен. Себеби биз бир эле түстүн бир нече оттеноктору, бир нече мындай түспөлдөштөрү сыяктуубуз да. Анан башка жакка чыкканда сен башка түстөгү
авторлорду, башка түстөгү чыгармачыл кишилерди көрүп, алардын арасында өзүңдүн түсүңдү, өзүңдүн өзгөчөлүгүңдү байкаган жеңилирээк болот экен. Анан ошондо гана мен көрсөм мындай турбаймынбы? Бул фестивалдар көбүнчөсү мындай сага бир нерсени үйрөтүш үчүн эмес, сен кимсиң, ошол сенин ким экениңди сага көрсөтүш үчүн көбүрөөк пайдалуу болот экен. Анан мен да былтыр ошол Лакарнода жүргөндө, ошол киноакадемиянын директору мага биздин Ромео тасмасы көрсөтүлгөндөн кийин чыкканда айтты: Тыныстан, сен группалаштарыңдын тасмасын көр, анан өзүңдүн тасмаларың менен салыштыр. Анан сени алардан айырмалап турган жана өзгөчөлөнтүп турган эмне экенин бил. Анан ошол нерсени сактап калганга бүт аракетиңди жумша алдыда деп айтты. Мен бул кеңешти эч качан унутпайм. Себеби идеалдуу кинонун, идеалдуу чыгарманын формуласы жок. Ар бир адам кандайдыр бир деңгээлде өзүнүн жеке жан дүйнөсү, өзүнүн жеке ойлору, өзүнүн жеке көз карашы менен бир нерсе жаратканга аракет кылат. Ал нерсе идеалдуу эмес болушу мүмкүн, анын кемтиктери көп болушу мүмкүн, кемчиликтери көп болушу мүмкүн. Ошонусу менен дагы чыгарма уникалдуулугун сактап калат. Анан менин уникалдуулугум бул менин кемчиликтеримде, менин кандайдыр бир толук эмес бир балким кемтигимде ошол жатат да. Анан мен ошол нерсени, ошол өзгөчөлүгүмдү билгенге, көргөнгө жакшы мүмкүнчүлүк болду да. Андан соң көбүнчө негизи эле эки топко бөлүп койсок дагы болот экен да. Кээ бир режиссерлор көбүнчө мындай кинотеатрга койгонго атайын ушундай кинолорду көп тартса, ал эми кээ бирөөлөрү жалаң фестивалга басым жасашат, же болбосо мындай эл аралык конкурстарга катышуу үчүн кыска метраждуу ар кандай тасмаларды тартышат да. Сиз дагы балким ушул жогоруда айтып калбадыңызбы, жаңыдан баштап жатам депчи. Анан ушундай кинотеатрга чыга турчу дагы тасмаларды жаратайын деген пландар барбы, ойлор, максаттар? Тиги менин атам көп сурайт да: балам, чоң тасма качан тартасың дейт. Анан мындай негизи, баягыда да бир форумда айттым эле. Кээ бирлер ойлошот, мисалы, бизде адам кинолордун ортосунда бөлүнүү болуп калган: автордук тасма, коммерциялык тасма, же болбосо фестивалдык тасма, мейнстрим тасмасы жана башка деп. Бирок адамдар ойлошот да, ошол фестивалга тартса, демек сөзсүз түрдө зеригиштүү болуш керек, анан көрүүчүлөр үчүн көп деле ойлонбойт, өзү үчүн эле тартат депчи. Бирок менин оюмча, ар бир тартып аткан режиссер өзүнүн тасмасын мүмкүн болушунча көбүрөөк киши көрүшүн каалайт. Анын ичинде мен дагы. Анан болгону бул жерде канча чынчылдыкта да кепчи. Канчалык деңгээлде сен тасма чыгарма жаратып жаткан кезде сен өзүңдүн жумушуңа чынчыл мамиле кылып жатасың. Канчалык деңгээлде сенин жасап жаткан кадамдарыңдын артында кандайдыр бир башка кызыкчылыктар жок же бар. Акча жасап алыш маселеси барбы, атактуулук кетиш маселеси барбы, же жөн эле сенин ички, сенин жүрөгүңдө өйүп жаткан кандайдыр бир тажрыйбаны башка бирөө менен бөлүшүү аракети барбы. Ошол бул сенин мотивацияңдын ар кандай болушунан көз каранды да. Кайсы тармакта кандай булат менен кетет дегендей. Ооба. Мисалы, мен эгер жөн эле акча тарткым келсе, башкача тасма тартам болуп калат да. Себеби биздеги тартылып жаткан тасмалардын көпчүлүгү ошондой эле максатта тартылат. Аларды тарткан авторлор дагы аны жашырышпайт, өздөрүнүн интервьюларында, подкасттарында айтып эле жүрүшөт. Эл ушуну каалап атпайбы, эл ушуну талап кылып атпайбы депчи. Анан бул мен мындай ойлойм. Мен өзүм каалаган тасманы тарткым келет. Мен жүрөгүмдө үйгөн тасмаларды тарткым келет. И ошол нерсени мен менен тең бөлүшкөн, ошол нерсени мен менен чогуу жашаганды каалаган көрүүчүлөрдү тапкым келет да. Анан мүмкүн болушунча өзүмдүн чыгармаларыма чын мамиле жасаганга аракет кылам. Алык Осмоновдун моундай бир сөзү бар: Кудайга 1000 мертебе калп айтсам да, ырыма 1 мертебе калп айта албайм дегенчи. Себеби бул чыгармачыл кишинин эң негизги сапаты бул чынчылдык. Чынчылдык дегенде бул мындай жашоодо эмес, бул өзүңдүн чыгармаңа карата чынчыл болуу да. Ошондо.
Сонун. Ошондо биз дагы кинотеатрдан күтсөк болобу сиздин тасмаларды келечекте? Болот. Бул узак жумуш. Негизи кино мен көздөгөн, кандай десем, бир нече жолдор бар да. Бир нече жолдор бар кантип кино тартуу боюнча. Анан ар кимдин өзүнүн жолу болот экен. Анан мен тандаган жол бир аз мындай жай жол болуп атат. Жай өнүгө турган. Негизи эле кино аябай сага чыгармачылык дейинчи. Чыгармачылык өзүнүн жемишин өтө жай бере турган нерсе экен. Мисалы, сен эгер блогер болсоң, бүгүн бир TikTok тартасың, эртең менен жылдыз болуп ойгоносуң, мындай жыйынтыктарың аябай бат келет да. Мисалы, жазуучу болсоң, китеп жазасың, жылдап жазасың, аны бастырасың, анын натыйжасы аябай кеч келет. Канча жылдап жүрүп, анан бир чыкканда эле дароо чыккандай көрүнүп калат бирок эмнегедир, Кино деле ошондой нерсе. Мисалы, айрыкча бул маселе менин бир туугандарымды, ата-энемди көп кыжалат кылат да. Сен ушинтип жүрө бересиңби дешет да. Алар үчүн мен эч нерсе кылып жатпагандай сезим болот. Бирок Кудайга шүгүр, акыркы жылдарда ар кандай фестивалдардан сыйлык келип калган сайын, жөн жүрбөптүрсүң балам, мындай бир нерсе кылып атыпсың дешет да. Мисалы, мен Ромеону 21-жылы кыйналып тарттым. Эми кыйналып деп ойлогончу, баардык эле тасма кыйналып тартат негизи. Бирок кантсе дагы ошо биринчи тасмасы болот атпайбы, биринчи тажрыйба? Аны тарткан кезде мага үйдөгүлөр ата-энемден деле колдоо болду. То есть мындай эмне кылып атасың, эми мейли деген сыяктуу мындай жардамдар беришти. Анан бирок анын жыйынтыгы мага 23-24-жылы келди да. 2-3 жылдан кийин. Даже былтыр мен Лакарнага барганымда кайсы бирден келди, ошол Ромео тасмасынын кандай десем, салымы деп айтсак болот. Анан ошондой кеч келген жыйынтыкты ата-энем мен башында 21-жылы тасма тартып аткан кезде алар көрүшкөн эмес. Ушундай болоорунчу. Анан алар тасманы мен тартып бүтүп, монтаждап, бүтүрүп аларга көрсөтсөм деле, балам жакшы, мейли эми. Сонун болуптур. Жакшы деп коюшкан. Анан 3 жылдан кийин баягы тасмам бир жактан сыйлык алганда апам мен телефондон сүйлөшүп атсам, тыныстан тиги Ромеоң чын эле жакшы тасма болгон окшойт, дейт. Анан ошол сөзү менен түшүнөсүң да, кезинде мындай жөн эле көңүл үчүн эле мындай неме кылышкан да. Жакшы болуптур деп айтып кое бериши мүмкүн. Ишенишкен эмес дегендейчи. Анан азыр деле мен көздөп аткан нерселердин, мен азыр кылып аткан нерселердин жыйынтыгы бул 3-4 жылдан кийин келиши мүмкүн да. Анан мен буну кабыл алдым, бул нерседен ашып аткан жокмун, шашып аткан жокмун. Анан болгону бул ошол күн сайын күрөш, күн сайын аракет. Сонун, чындап эле. Дагы бир нерсе айткым келип турат. Бул жакта сиз жогоруда айтып калдыңыз, Кыргыз-Түркманас университетин бүтүрдүм, ушул окуу жайда аяктадым деп. Анан дал университет берген билим сизде ошо азыркы учурда канчалык деңгээлде жардам тийгизип жатат? Негизи мындай, коомдо дагы жаңылыш пикир бар. Университетте окубай деле дароо практика менен баштасаң, бул дагы да кыска жана бат жолу, дагы да жемиштүү депчи. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Так жооп жок буга. Ар кимдин жеке жолу ар кандай болот дебедимби? Кээ бирлер чын эле университетке тапшырбай, 4 жыл, 5 жылын куротпой эле бат интенсивдүү бир курстарды окуп, анан бир нерсеге жетип, бир ийгилик же болбосо бир кесиптин ээси болуп калгандар бар. Кээ бирлер тескерисинче университетте фундаменталдык бир билим алып, анан акырындап, бирок чоңураак нерсеге жеткендер бар. Кээ бирлер окуп дагы, анан такыр башка кесипке киришип кеткендер бар, же эч жерде иштебей отуруп калгандар бар деген сыяктуу. Эми тагдырлар ар кандай да. Менин учурумда кандай болду? Мен айылда чоңойгом, 17 жыл бою мындай биздин айыл мындай бир жылганын ичинде жайгашкан. Кайсы область болуп калат? Ош облусу, Алай району, Жошолу айыл өкмөтү, анын ичинде Жаңы Турмуш деген айылдан болом. Мындай 2 тоонун мындай жылга кетет да. Анан биягын карасаң деле тоо, биягын карасаң деле тоо, анан күн деле барып туруп тоо батып кетет мындай. Кичкей айыл да. Анан окуган мектебим мына кичкей мектеп. Анан ошондой кичкей дүйнөдө чоңойгом да. Анан мен үчүн балким өз алдынча бир нерсе куруп кетиш, өзүңө карьера куруп кетиш оор болмок. Себеби мен ошондой кичкей дүйнөдөн чоң дүйнөгө келгениме өз алдынча бул бир топ оор болмок.
Ошондуктан мага университеттин жардамы аябай чоң болду. Эмнеси менен мен шаарга келип, өзүмө окшогон дагы башка аймактардан келген адамдар менен, досторум менен, башка студенттер менен таанышып, алардын дагы ойлорун, алардын дагы мүдөлөрүн көрүп, анан алар менен чогуу өсүп, мен биринчи кезекте кандай десем, социализация процессин жашадым да. Анан өзүмдүн кичкей айылымдын масштабынан кайсы бир деңгээлде болсо да чоңураак масштабтагы дүйнөнү көрдүм. Бул шаардагы жашоону көрдүм. Анан эл аралык бул университет эл аралык болгондуктан башка өлкөдөн келген студенттер менен сүйлөшүп, алардын ой жүгүртүүсүн көрөсүң. Анан университеттин дагы бир чоң плюсу, манас эле эмес, негизи эле жалпы университеттин мындай эң негизги эле пайдасы бул ошол тааныштарды табуу да. Сен университетте таанышкан адамдар келечектин профессорлору, келечектин кандидаттары, келечектин режиссерлору же болбосо бир айтор ар бири кайсы бир деңгээлде өзүнүн тармагында адис болот да. Анан сен ошолор менен чогуу жашап, алардын ой жүгүртүүсүн көрүп, алар менен кандай десем, дүйнө таанымыңды кеңейткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ооба, университеттеги берген билимди китептерден же болбосо интернеттен, ютубтан, жасалма интеллекттен билип алса болот. Бирок ушул таанышууларды, ушул социализацияны башка жерден таба албайсың. Кээ ушунда. Сон анан дагы бир Тарталы деген долбоор бар. Ал жакта ошо эксперименталдык кинолорду көбүнчө чыгарышат да. Ушул сыяктуу дагы кандай долбоорлорду жаштарга сунуштайт элеңиздер? Мисалы азыр студент болуп туруп, өзүн кино тармагында деп сынап көргүсү келгендерге. Же ушул нерсе дагы да жакшы мүмкүнчүлүктөрдү ачып берет деген. Мен студенттерге эмнени сунуштайм? Негизи Тарталы бул биздин достордун демилгеси, достор менен чогуу түзгөнбүз. Анан биз деле кезинде студент болгонбуз да. Кезинде эмес, бул кечээ эле, көп деле эмес, 5 жыл мурун, 6 жыл мурун. Анан биз деле эмне кылышты билген эмеспиз. Кыргызстанда, Бишкекте 2022 жылдан кийин гана кино тармагында демилгелер аябай көбөйдү. Ар кандай клубтар пайда болду, ар кандай иш-чаралар пайда болуп баштады. Анан азыр студенттерге киного жаңы бут баспат, жаңы кадам таштап жаткан жаштарга аябай көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Бирок ошол мүмкүнчүлүктөр биз студент болуп жүргөн кезде жок болчу. Бирок биз деле келгиле достор, жөн эле жүрө бербей, тасма тарталы, бир нерсе кылалы, бир аракеттерди жасайлы деп ушул демилгени түзүп, анан өзүбүзчө бир топ болуп алдык. Бизди эч ким каржылык жактан деле колдогон жок. Бизди эч ким келгиле ушул жерге чогулгула деп деле мындай түрткү берген жок деген сыяктуучу. Өзүңүздөрдүн идеяңыздар, өзүңүздөр топтоп чыккан. Ооба. Анан азыр ошол Тарталы тобу тууралуу кеп козгоп калдыңыз. Көп адам сурайт да, кантип топко мүчө болсок болот депчи. Анан мен айтам, Тарталы тобуна мүчө болсоңор, бул сыйкыр, силерди сыйкырлап, силерден режиссер жасап салбайт. Укмуш кылып ийбейт бир заматта. Бул, то есть силер эгер жашоодо аракет кылбай эле жүрсөңөр, жөн эле Тарталга келсеңер деле ошондой эле болосуңар. Анан силерге эмне тоскоол болуп жатат, тоскоол кылып жатат, өзүңөрдүн Тарталы тобуңар түзүп алган дегенчи. Анан биз деле мындай Тарталы тобу бул мындай кандайдыр бир уюм деле эмес, бул бир кандай десем, бул организация эмес да. Биз жөн эле тилектештер чогулуп, ооба, эркин ойлорубузду бөлүшүп, бири-бирибизге мындай кубат берип эле турган бир аянтча да. Анан студенттерге да айтат элем, сырттан эч качан колдоо күтпөгүлө, сырттан бирөө силердин талантыңарды байкап, ай могу укмуш жигердүү жигит экен же жигердүү кыз экен, ушуга акча берип коеюнчу, тасма тартсын деп эч ким айтпайт негизичи. Бул реалдуулук ушундай. Болгону өзүңөрдүн аракетиңерди кыла бергиле, телефонуңарга тасма тарткыла, жана башка. Ал эми дагы эмнени сунуштайсың боюнча, бизде быйыл Сынчы деген бир долбоорду азыр пилоттук кылып стартка берип атабыз. Бул кинематография департаментинин, Маданият министрлигинин колдоосу менен ишке ашат, буюрса. Бул киносынчылык тууралуу платформа болот. Анан азыр ошол долбоорго биз кыргыз тилдүү кино жөнүндө жаза алган авторлорду аябай мындай зарыгып издеп атабыз. Эгер
эгер кино жөнүндө жазгыңар келсе, кино жөнүндө ой сценарист толгооңор жагынан келсе, өзүң деп алып көргүсүң келгенде. сөзсүз эле сценарий эмес, бул жакта биздики көбүрөөк кинокритика, киносынчылык, бул кинону талдоо, кино жөнүндө ой жүгүртүү, киного анализ кылуу, кино жөнүндө рецензияларды жазуу, статьяларды, макалаларды жазуу тууралуу да. Анан эгер текстке шыгыңар болсо, кино чөйрөсүндө кайсы бир тааныштарга, кайсы бир чөйрөгө аралашкыңар келсе, биздин ошол сынчы долбооруна сөзсүз келгиле, биз жакында жарыя беребиз. Аны ошол мен балким жеке баракчаман жарыя да беребиз. Ошондуктан күткүлө Демек, студенттер. өткөрүп жибербегенге аракет кылышыбыз керек экен да болушунча. Ооба. Сонун. Дагы бир нерсе, ушул тасмаларды көргөндөн кийин көрүүчүлөр кандай эмоцияларды алышын, кандай абалда андай калышын каалайт элеңиз, өзүңүздүн жеке оюңуз боюнча. Эрнст Абжапаровдун бир маегинде берген сөзү жагып калган. Кинолор эки типке бөлүнөт. Адамды көтөрүүчү жана түшүрүүчү тасмалар болот депчи. Анан бул дегендик көтөрүүчү тасма жакшы, түшүрүүчү тасма жаман дегендик эмес. Жаман, жакшы деген түшүнүк искусствого карата, кино чыгармаларына карата, негизи эле чыгармага карата айтылбаш керек. Биз баа берүү бул туура эмес. Ар бир чыгарманын өзүнүн тарапташы болот, ар бир чыгарманын өзүнүн көрүүчүсү, окурманы болот. Болгону мен жеке автор катары балким менин тандоом, мен ошол көтөрүүчү тасмаларды көбүрөөк тандайт элем. Көрүүчү катары мага айырмасы жок, мен көрө берем. Бирок менин тасмам кайсы бир деңгээлде менин көрүүчүмө Дем күч берүүчү. дем күч деп айтсам туура эмес болуп калат. Бул кичине примитивдүү формулировка болуп калат экен. Болгону бир аз сезимдерин козгосо дейм. Сөзсүз түрдө мындай түшүрүү эмес, көтөрүп да эмес, бир аз козгосо деп ойлойм да. Ойготуу. Себеби биз мен тарткан тасмалар кичине мындай күнүмдүк турмушта биз байкай өрбөгөн мындай ичке тонкий деп коет го, ошондой бир сезимдер тууралуу. Анан айрыкча биз кыргыздар, анын ичинде эркектер өтө эле дөңгөчтөй болуп, мындай орой болуп калганбыз го. Анан ошол тасмалар аркылуу ошол күнүмдүк турмушта көп байкала бербеген кылдай ичке нерселерди байкасак, ошол нерселерге да маани берсек деген менин тасмаларым ошондой да. Сезимталдыкты ойготуу. Балким. Мисалы көбүнчө эле мен ушул ар бир чыгарылышта айтам да, мынтип жаштар аябагандай көп. Көптөгөн нерсени каалаган, кылгысы келген, каалоосу бар жаштар көп дагы, бирок эмне жактан, кайсыл жактан эмне табаарын билбегендер да көп. Анан жогоруда айтып калгандай эле, университетти сүйлөшүп калдык, студенттик кез. Эгерде ушундай сизге окшоп балким кинофестивалдарга тартылып, тажрыйба топтоп, аларга катышууну кааласа, конкреттүү түрдө кайсыл жерлерге кайрылса болчу, болбосо сайттар барбы атайын, же болбосо сиздин эле өзүңүздүн тажрыйбаңызды дагы айтып берсеңиз, кантип ушул локарный фестиваль жөнүндө билип калдыңыз эле, ушундай нерсе бар экен, сонун мүмкүнчүлүк экен деген сыяктуу ой кайдан келген? Бул суроону да көп беришет негизичи. Бул мындай неме жок. Өтө актуалдуу, бирок кызыктуу суроо. Кызыктуу суроо, ооба. Бирок мен силерге бир чындыкты айтып коеюн. Бир булак жок. Мунун баарын айтып турган, могул жерде мындай экен деген, бул ар кайсы адамдардан билесиң негизичи. Анан мен эмне кылдым? Мен болгону аябай көп адамдар болот да. Адамдар социалдык тармактарда адамдар ар кандай маалыматтын булагы болот. Кээ бирлер кандайдыр бир күнүмдүк жашоосун эле бөлүшөт. Кээ бирлер пайдалуу кандайдыр бир кесипкөй маселелерди, кесипкөй маалыматтар, кабарларды бөлүшөт. Кээ бирлер кандайдыр бир актуалдуу маселелер көтөрөт. Кыскасы ар кимдин өзүнүн маалымат багыты бар. Анан мен ошол жалаң гана кино жөнүндө кандайдыр бир актуалдуу же болбосо жаңы инсайттарды бөлүшкөн ошол маалымат булактары болуп эсептелген адамдарга катталып алган болчумун. Facebook'тан жана Instagram'дан булар.
кинорежиссерлор болушу мүмкүн, киновед болушу мүмкүн, кандайдыр бир продюсер болушу мүмкүн, студиялар болушу мүмкүн жана башка. Анан ошолордун болгон стористеринен же болбосо телеграм каналдарынан көрүп каласың, могул турбайбы депчи. Анан ошолорго билип каласың. Башында ошолордун балким бөлүшкөн маалыматтары аркылуу могул жерде мондай open call деп коет англисче, кыргызча жарыя болуп калат. Жарыяларын көрүп каласың. Анан барган сайын уже жыл өткөн сайын сен түшүнүп баштайсың. Алардын ар бир программанын өздөрүнүн циклы болот да. Могул жылдын могул учурунда бул программага жарыя болот. Жылдын бул бөлүгүндө бул программага жарыя болот деп сенде түшүнүк калыптана баштайт. Мен ошол баштап келаткандарга ар кандай телеграм каналдарды издешин, аларга жазылышын, инстаграмдан, фейсбуктан ар кандай кишилерге жазылышын сунуштайм. Себеби маалыматтын бардыгы бир эле жерден келбейт, маалыматтар ар кайсы жактан чогулат. Мүмкүн болушунча маалыматка ачка болушун сунуштайм. Ушундай нерселерге издеген адам табат. Издеген адам табат. Даже керек болсо интернеттен, Google'дан издесе, азыр Google'дагы издөө функциясы жасалма интеллект менен Gemini менен бирге болуп калды. Ал жактан издесең деле табасың. Айтор издеген адамга табыш оңой. Ар тараптуу болуш керек экен демек. Анан ошо аяк жагында дагы мынтип сонун бир эң кызыктуу темага келип калдык окшойт эми. Жаштар сыры боюнча бир аз сүйлөшө кетели. Анткени мен дагы сизди ошол жаштар сыры аркылуу таанып, андан кийин анан ошол чыгармачылыгыңызды дагы да кененирээк таанышып, ал менен мынтип бир аз сүңгүп кирдим деп да айтсам болот да. Ал эми жаштар сырында сиз ошо алып баруучу катары болдуңуз да. Анан алып баруучу болгон кандай экен, же болбосо ал жактагы биринчи тажрыйбаңыз кандай болду? Рахмат сурооңузга. Жаштар сыры негизи кыргыз коомчулугу үчүн керектүү долбоор болуптур. Ушундай нерсе бизге керек экен эле. Чын эле берип жаткан кандай десем посыл, идеясы, мааниси, маңызы жагынан бул долбоор аябай пайдалуу, керектүү, учурдун талабына жооп берген демилге болду. Анан муну жасагандар менин досторум. Ошол тартуучу топ деп коебузбу, жаратмандар деп коебузбу? Салтанат Иманкулова, Асель Иманкулова, Төлөмүш Жаныбеков, Айша Султанбекова, Аят Бакаева, кыскасы бул командасынын баары менин жакын саналаштарым. Анан булар ошол чакырып калышты. Кел бизге алып баруучу болуп бербейсиңби? Бизге кыргызча жакшы сүйлөй алган. Анан кайсы бирден келди? Биздин баалуулуктарды тең бөлүшө алган бир адам керек болуп атат. Тиги сенден башка да 3 алып баруучу болот. Алар көбүрөөк мындай медиа адамдары. Сен мындай өтө ачыкка чыкпасаң деле, жок дегенде сен биздин баалуулуктарды жакшы түшүнөсүң. Анан ошол нерсени сактап турганга дегенден анан көп ойлонуп, 4-5 күн ойлондум окшойт. Анан мейли деп макул болгом. Анан сиз айткандай мен мындай жабык эле жашоо образын сүрөм да. Анан ошол шоудон кийин көп адам мени таанып калыптыр. Анан даже жада калсам сурагандар болду. Сен режиссер турбайсыңбы? Эмне тасма тарттың эле? Сени мындай тааныбайт деле экенбиз, андай деле режиссер эмес, андай деле режиссер эмес окшойсуң деген сыяктуу каттар да келди. Керек болсо сен кимсиң деп жазгандар болду. Аябай эле жеке каттарга, кызыктуу каттар келет да. Анан баарына жооп бере албайсың, окуп коесуң, күлүп коесуң. Ошондой бир кызыктуу тажрыйба болду. Ушундай. Эми дагы да келечекте тартылабы? Кийин Ооба, учурда 2-сезонго кастинг жүрүп жатат. Жаштар сырынын Instagram баракчасына кирсеңиздер, алардын ошол профилинде там шилтеме турат, анкета үчүн. Анкета толтуруп, анан кастингге катышсаңыздар болот. 2-сезон тартабыз деп атышат. Аны бул сыр эмес. Муну ачык эле жарыя беришти. Анан бул качан тартылат, качан чыгат, аны мен билбейм. Себеби мен бул жакта команданын мүчөсү эмесмин, чакырылган алып баруучу конокмун дегендей. Ал жакта дагы алып баруучу болсо 2-сезонда дагы. Ал нерсе азырынча белгисиз, ооба. Ооба, бизде да ушинтип эми убактыбыз келип калыптыр, аягына жетип калыптыр, бирок ошентсе дагы бат өтүп кетти окшойт, өтө кызыктуу маек болду. Анан эң аягында сизге мындай бир эркин микрофон суналык, өзүңүздүн жаштарга болгон кеңешиңизди бир эле кеңеш бересиң десе, кайсыл кеңешти бермексиз? Дал ушул жерден айта кетсеңиз болот. Кокуй. Көбүнчөсү ушундай учурда чочуп кетишет, бирок. Мейли. Кеңеш деген суралбаган кеңештин пайдасы болбойт да. Анан
жаштарга эмне кеңеш бере алам? Көкбет болууну сунуштайм. Себеби азыр көкбеттик, көжөрлүк мындай айрыкча жаштар үчүн аябай керектүү сапатта. Бул чоңдорго жакпайт бул сапатчы. Улуу муунга сен ыңгайлуу, ийкемдүү болуп турсаң жакшысың, бирок ал сенин карьераң үчүн, ал сенин кесиптик жашооң үчүн көп учурда пайдасы деле болбой калат. Көкбет болсоң, өжөр болсоң көп нерсени тешип өткөнгө, аягына жеткенге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мисалы, юношеский максимализм деп негативдүү түрдө айтылат го. Мен тескерисинче ошол максимализмди жактайм да. Себеби максимализм аркылуу биз көптөгөн жаңы нерселерге жете алабыз. Илимдеги дагы ачылыштар же болбосо чыгармачылыктагы жаңы ачылыштардын баардыгы ошол максимализмдин артынан болгон да. Анан ошол жаштарга өжөр болууну, көкбет болууну, максимализмден тайбаганды каалайм. Ардактуу көрүүчүлөр жана биздин радио угуучулар деп дагы айтып коелук. Сиздер үчүн Жалын подкастынын дагы бир жаңы чыгарылышы болуп өттү. Эгерде пайдалуу болгон болсо, анда биз өз максатыбызга жеткен болобуз. Сиздер менен мен Аяна Кожошова болдум жана бүгүнкү биздин мыкты коногубуз Тыныстан Темиржан болду. Саламатта калыңыздар.